Aleyküm, Soronbay Şaripov, bizim prezidentimiz, hükümette işlep atkanlar, ministrler, sizlerden surançı, mına jerde elleri açka kalıştı, jamgırda, her yerde jatışat. Оренбургской областан хабар келатат, 100 адамды гостиницага жаткырдык дейт. Каякта 100 адамды гостиницага жаткырат бул жерде? Эч кандай 100 адам гостиницага жаткан жок. Машинасында жатышат мына жерде. Мына элдер турат мына жерде. Депутаттар, ойлоңуздар, оякта бала чакаларыбыз, ата-энелерибиз кыжалат болуп атат. Силерден сураныч, мына жерден ошо Бишкектен жөнөтөсүңөр, каяктан жөнөтөсүңөр, жөнөткүлө мына жерден. Бизди алып чыгып келсин, ошо барып Кыргызстанга ошо 14 күн болсо 15 күн ошо карантинде жатайлы ошо жердечи. Ошол жалган информация берген адам ушул жерге келип ошо информацияны элдерге, карапайым элдерге айтып берсин ошол нерсеничи. Жалган информацияны ысык жерде отуруп алып, айткан бул туура эмес да. Мына баарыңарга айтам, депутаттар, кийим чоңдорбу, консулдарбы, мына түз балдардын атынан мен да сүйлөп атам. Уже чыдамдар кете баштады. Жалган информацияны баарыбыз угуп атабыз бул жерден. Мындай кылган туура эмес. Жашака кылып бизди алып чыгып кеткиле могу жерден. Талада калдык, ачка. Жамгыр жаады, жамгыр карап бүт баары топтоп отурабыз мында. Баарыңар жашака кылып биздин маселени чечип бергиле. Мына 15 күн, 16 күндөн бери ошол эле нерсени айтып атасың. Уже 20 күн болду, 20 күн болду уже. Балдар чыдамсыздык менен уже болуп калышты бул жерде. Мына азыр бүгүнкү дагы нерсени угуп көрүп Мына биз ушинтип машинада жатабыз. Эч ким мына гостиница эчтеке берген жок. Гостиница берген жок. Мына үшөө уже машинадан уже күн сууктай баштады, аябай эле мына. Мына ишенбесеңер карагыла деген төшөктө жатат. Курткалар деп жамынып куртка кийип алып жатабыз мына. Assalomu alaykum. Кыргыз Республикасынын Соромбай Жээнбеков. Биз да ушундай акыбалда калдык. Суук, тагытак, күндүркөк жаан жаап атат. Бизди дорожка ачып берип коюңуз суранабыз. Соромбай Жээнбеков. Депутаттын баардыгына кайрылып атабыз. Эч нерсе чара көрбөй элесиңер. Өкмөттөн эч нерсе пайда жок болуп атат. Мынакей машинада жатабыз, күндүркөк жүрүп атабыз. Мен Ысык-Көл областынан болом. Бир чара колдонуп, бир чыкап берип Казакстан дорожкасынан бир жумак ачып берип койсо суранат элек. Бuyakta элдери, аялдар бар, кичинекей балдар бар. 150 адам бар. Кете албай атабыз. Акыбал оор болуп атат. Давай. Assalomu alaykum. Hurmatli Sharipovich, biz ошо ким жалган жашык айтып аткан болсо, ошо мына гостиницага жаткыздым, башка кылдым дейт. Мына лично мен өзүм машинанын ичинде жатам. Келгенден бери почти 20 күндөн бери ушинтип эле машинанын ичинде жашап кеттим. Жол ачып берсеңер жакшы болот эле, ошо. Башка эмне дейсиз? Жашоо ушундай. Урматтуу маалымат таратып аткан журналисттер. Ана Кыргызстандын маалыматын жазып жаткан жазуучулар, бизде жашоо ушундай. Машинада жашап атышат баары. Суук. Силесизби? Урматтуу Соромбай Шарипович, мына биздин министрлер силерден сураныч, мен жерде элди алып чыгып кеткиле, силерден сураныч, уже болбой калдык бул жерде суукта жата берип. Бала чакабыз күтүп атат, ата-энелерибиз кыжалат. Бишкек гостиницадан жүрүштөр менен алып келди, флоун алып келатканда, биз кылып атабыз деп көрсөтүп аркасында. Вот ошол биз кетип атканыбызда, бияк карап кетип аткан, мына кыл чөкөбүз кетип атканыбызда, ошо эменин астында турат, Бишкек кафенин астында. Ошондо ФСБК чыкты уже. Ал жетти, текачы биз тамак берип атабыз, тамак алып депчи, ал жетти. Бир күндө уруп ачкан экен. Ошондо ФСБктан көрдүк. Hükümada bir gelip oturup angilledik. Takipçiler yönetmen açıyor FIFA. Kayla otobüs ровный деп ki. Ошон эмне орталык врачтыкты далбай чыгып. Кече айтканда опровержение кылып атпайбы, мен я здесь ни при чем. Информация складдан алып, bizden албайт. Складдан алып. Ошол информацияга аяктан барып атат экен, ошону көрүш керек да. Складдан алат да, башка кимден алат? Кече эрчүлө жүргөн турабыз. Консулдан алат. Кече мына элдер өздөрү эксан кылса, аларга айтыптыр да, биз бул жакты уже уюштуруп койдум деп. Ан кече байке келип айтып атпайбы.
Мана ал жакта башкача сүйлөдү, силер жакка келип башкача сүйлөдү. Мен ойлоптум ал уюштурду деп. Нурбек, аягда шаурма катып эле жөнөткөн ошолор жөнөттүк да. Балдар деле келип. Ал балдар кечеге келген эки салма ошол жаш балдар. Алар билбейт да, алар моралды салат. Ал элдерден кайра 1000 сомго бензинге куйдум. Tur jönötölende ошону уландым. Ошону Расим айтат. Ошону кошуп туруп мына Кошуп туруп ошону неме кылат. Улап туруп жөнөтөт ошону. Бүгүнкү жалган ошондой бүт бизбектерде гостиница там башка Ушундай жашоо. Ар бир машинада. 3-төн 4-төн балдар, 2-ден 3-төн балдар.